Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегинде мен Эркин Нурбаев жана ТВ1 KG Бишкек каналы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокторубуз дайын. Анда эмесе биринчи конокту сиздерге тааныштырып өтсөм. Кыргызстандагы көрүнүктүү саясий ишмер, Атамекен партиясынын негиздөөчүсү, 6 чакырылыштын жана учурдагы 6-чы чакырылыштын депутаты Өмүрбек Текебаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман куш кечиңиз менен куш келипсиз. Урматтуу Өмүрбек Черкешович, биринчи суроо сизге мындай болгондо да, кече жакында Садыр Жапаров жаштардын талабы болгон, жаш саясий күчтөрдүн талабы болгон 3%дык шайлоо босогосу, 1 миллион сом күрөө жана ошондой эле форма 2 боюнчагы маселелерди жокко чыгаруу дагы кагазды көпкө чейин суранып, анан акырында кол койду. Бирок алдыда конституциялык реформалар келе жатат. Мына ушул фондо бул ушул суроо талаптарга коюлган колдордун кол коюунун канчалык негизи бар? Биринчиден, шайлоо босогосу жана башка барьерлер прогрессивдүү, бирок жаңы күчтөрдүн парламентке келишин камсыздагандай болуш керек. Бул бүгүнкү коомчулуктун талабы, убакыттын талабы. Көп жылдардан бери бул сунуш айтылып келгендигине карабастан, ошол кездеги бийликтер ар кандай жолдор менен тоскоол болуп келген. Анткени алар өзлөрүнүн монополиясын сактап калганга кызыктар болгон. Биз дүйнөдө жок бир чектөөбүз бар, антимонополдук. 120 депутаттын 65-нен ашыгын бир партия ала албайт деген чектөө бар. Дүйнөдө мындай антимонополиялык чектөө жок. Бирок ошону дагы жолун таап айланып өтүп кеткенге Сооронбай Жээнбеков аракет кылды. Ал өз тарапкерлерин 3 партияга бөлүп, 100дөн ашык мандатты алганга аракет кылды, алды. Абсолюттуу монополияга ээ болду. Бийликти мындай жол менен менчиктөө, узурпациялоо элге албетте жаккан жок. Коомчулук каршы чыкты. Октябрь революциясы деп кое берели. Октябрь революциясы акыркы 10 жылдагы 15 жылда 3-чү революция жүз берди. Сөзсүз түрдө Садыр Жапаров бул тенденцияны, убакыттын, коомдун бул талабын эске алганга мажбур. Ошондуктан бул мыйзамга кол койду. Кийинки шайлоо системасы кандай болот? Саясий түзүм кандай болот? Бул закон иштейби, иштебейби? Бул азырынча ачык маселе. Азырынча ачык маселе себеп дегенде азыр жаңы конституциянын долбоору жазылып жатат. Сиз ошол жазылып жаткан долбоорго катышып жатасызбы? Жок. Абсолюттуу түрдө мен кабарым жок. Биз сөздү мына бүт коомчулук жазылып жатканын билет, бирок кимдер жазып жатат? Эмнени жазып жатат? Белгисиз. Улам презентация, бетачары улам ары жылдырылып келе жатат. Эгер бийликтин берген сөздөрүнө ишенсек, кийинки жуманын башында биринчи күнү бул жарыяланыш керек. Сиз ал долбоор тууралуу эч кандай маалыматыңыз жок. Кандай үмүттө, кандай багытта кете турганда? Өзүм тазым айтылган Садыр Жапаровдун сөздөрүнөн улам, ал долбоор боюнча үстүртөн пикирим бар. Пикириңиз тууралуу кененирээк айтып бере аласызбы? Себеп дегенде Садыр мырза, Садыр Жапаровдун ошо биринчи келишиндеги алгачкы күндөрүндө парламенттик башкаруу системасына дээрлик толугу менен каршылыгын билдирип келет. Президенттик бийликти кайрадан күчтөтүү тууралуу сөздөрүн айтып келет. Сиздин пикириңиз кандай? Евросоюзда 30-га жакын өлкө бар. Бир да президенттик өлкө жок. 2-3 өлкөдө Франция баш болгон аралаш
система иштейт. ОБС деген түндүк полушарияда Альянс. чоң өлкөлөрдүн биримдиги бар, 59 өлкө бар. Ошолардын ичинен бир эле президенттик өлкө Кошмо Штаттар бар. Кошмо Штаттар бар. Бирок ошого окшогон президенттик өлкөлөр бар. Бул кымыш өлкөлөрүндө бул Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан. Казакстандагы акырындап аралаш системага өтүп жатат. Мына жакында Казакстанда шайлоо болот, анын президенти Такаев. Кыргызстандагыдай оппозицияга мүмкүнчүлүк беребиз. Оппозиция жөнүндө мыйзам алып аларды коргойбуз. Алардын парламентинде кээ бир постторду оппозицияга беребиз. Сөзсүз түрдө саясий конкуренция Кыргызстандагыдай болуш керек деген принциптерди конституцияга саясий практикасына киргизип атат. 10 жылдан кийин биздин жолубузду Казакстан акырын баштап атат. Бул тенденция. Россияда дагы аралаш система, президенттик система эмес. Мен президенттик санаган дагы бир жол санайм. Бул Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан. Казактар да акырындап өтүп атат. Биз кайра ушул 3 өлкөнүн катарына барабыз деп тарыхка бүгүнкү убакыт аныктаган тенденцияга каршы барганыбыз 30 жыл артка кеткенибизге барабар. Бисмарк айткан экен. Акылдуулар бирөөнүн катасынан сабак алат. Акмактар өзүнүн катасынан дагы сабак албайт деген. Мен айткан 3 революциянын себеби бирөө эле. Бийликтеги адам бийликти узурпациялап, президенттик системаны түзүп, жеке өзүнүн бийлигин бекемдеп, же бекемдегенге аракет кылганга кыргыз коомчулугунун иммунитети каршы болуп, антитело чыгаргандай эле да, аларды жок кылды. Атамбаев анын жолун уланткан, көчүн уланткан Сооронбай Жээнбеков да өзүнүн бийлигин парламенттеги монополия менен орнотконго аракет кылды. Акыркысы ушул. Анан биз мындан сабак албасак, тескерисинче Европаны мындай кой. Океандын ары жагына өтүп, Американын моделин алып келебиз Кыргызстанга деп отурушат. Менин айыптагандар Текебаев Кыргызстанды туңгуйга такады. Анткени Европанын моделин Кыргызстанга алып келди деп айыпташат. Бүгүнкү бийликтер Европаны мындай кой. Андан ары миңдеген километр өтүп, океандан ары барып, Американын моделин алып келген атат. Американын модели, мен жоопкерчилик менен айтам, Кыргызстандын шартында иштебейт. Анткени Америкада өзүнүн тарыхы бар. Алар көз каранды эмес, 50 штат мамлекеттен түзүлгөн. Ал штаттар президент укпайт. Президент алардын тагдырына таасир ете албайт. Сот президент укпайт. Реалдуу көз каранды эмес сот бар. Реалдуу массалык эркин массалык маалымат каражаттары бар. Реалдуу чоң транснационалдык компаниялар бар. Аларды бир түндө тиги бизде Сыймык менен Камчы Ташиев барын тизип коюп атпайбы 5-6 олигархты. Аларды андай кылып тизип президентке кызмат кылдырта албайт. Ошон үчүн ал жерде ушул издержки противовесы болгонун иштеп жатат. Аны Кыргызстанга алып келдиң, ал иштебейт, тескерисинче бизде авторитардык система орнойт. Мен муну жоопкерчилик менен айта алам. Эгер ошол система кирип калса, урматтуу көрүүчүлөр, шайлоочулар, 3-4 жылдан кийин Текебаевдин айтканы чын экен деп айтасыздар. Мөөнөттү ушундай коесуз демек, 3-4 жыл. 3-4 жыл. 6 жыл эмес. 6 жыл эмес. Садыр Жапаровдун бир сөзүнө мен кошулам. Кайсы? Ал өзүнүн басма сөз кызматы аркылуу да, өзү дагы Текебаев айткандай, Кыргызстан Түркмөнстанга айланбайт. Анткени эл ага жол бербейт. Түркмөнстанга же драконго айланам дегенде эл кууп чыгат деди да. Кыргыз элинин мүнөзүнө Садыр Жапаров абдан туура баа берди. Бирок бул системага кирсе, Садыр Жапаров каалайбы, бийликти монополизациялоо болот. Анткени ал өзү эмес, анын айланасындагы жоро жолдоштору, достору, башкалары эле ал үчүн ишти жашап коет. Башкалары эле. Анткени бул жерде
тизгин жок. Коомдук пикир парламент тизгиндей албайт. Баары мактап отуруп, жардан ары түртөт. Тарых 5-нчи жолу кайталанат. Ошол кайталана турган тарыхты кыргыз мамлекеттүүлүгү бутуна туруп көтөрүп кете алабы? Мен кээде неме баардык акыркы 10 жылдагы негативтерге баары Текебаев күнөөлүү болуп атпайбы бүгүнчү? Соцсеттерди карасаң. Анан туруп кээде ойлонуп кетесиң да. Ушу Садырдын айтканын баарын колдоп берип, өткөрүп, мына ушуну дагы көргүлө. Мен мунуям көргүлө деген мындай айтып атпаймынбы? Деп карап турсам деп кээде ойлоносуң да. Бирок убакыттан отурабыз. Элди, өлкөнү мындай орусча айтканда жалко. Муну да көргүлө деп унчукпай отуруп алсаң, кийин убакыт өткөндөн кийин ошол аксакал мен аксакал болуп калдым. Туура айткан экен деп менин жеке амбициямды канааттандырат. А бирок өлкөчү. Ошондуктан мен бүгүн туура эмес деп айтып гана койбостон колдон келген бүт каршылыгымды жасайм. Ушул оюңуздун негизинде сиз октябрь айынын башында болгон кобалаңдардан кийин кайрадан саясий айдынга, саясий аренага чыгышыңызды себеп катары негиздейсиз. Өлкөнүн тагдыры мен сторонний мындай четтен калган наблюдатель катары калып калбайын, катышайын деп келип атасыз. Сиздин сот процесстериңиз тууралуу билгиңиз келип турат. Алардын жыйынтыкталышы кандай болуп атат? Кандай түрдө мандат алып отурасыз? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Былтыр август айында мени айыптаган өкүмдөрдүн баары жокко чыгарылган. Логика боюнча мен өзүмдүн мандатымды былтыр эле алышым керек. Бирок Жээнбеков убагында ал мага берилбешин билип, аракет кылган эмесмин. Быйыл октябрдын 10-дорунан кийин кырдаалды карап туруп, көп катышуучулар мага келип кеңешип атканын көрүп, эмне үчүн мен ачык чыгып кеңеш берсем, ушул процесске катышып, өзүмдүн тажрыйбамды, жөндөмүмдү Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн пайдалансам болбойт деп, жогорку Ородук шайлоо комиссиясына арыз жаздым. Алар мындай деди. Эгер сот мени актаса, мандатын берилсин деп чечим чыгарат. Бул жана компенсация, укуктук калыптандыруу деп аталат. Анда менден кийинки келген депутаттын мандатын алып, мага берип коет. Бирок андай чечим жок болгондуктан алар айтты, эгер кимдир бирөө сизге мындай орун бошотуп, вакансия болсо, биз депутаттын мандатын ала албайбыз. Эгер вакансия болсо, ошонун ордуна сизди киргизебиз. Анткени мен мандатым алынганы менен кандидат катары тизмеде алдыңкы орунда турган. Мыйзам боюнча ошол алдыңкы кандидат, орусча следующий кандидат дейт да. Эме болуш керек деги, мандат алыш керек. Бирок орунду эч ким бошоткусу келген жок. Биздин партиялаштар бир-эки фракциянын мүчөсүнө кайрылып көрдү. Убакытта бүтүп атат, сиз деле мындай көп сүйлөбөйсүз. Ошо мандатыңызды партиянын төрагасына берип турсаңыз, бүгүн керек болуп атат. Тилекке каршы бир нечеси отказ берди. Ошону уккан Садык Шернияз бул кандай, мындай болбойт деп өзүнүн мандатынан баш тартты. Мен эми ушул жерден Шерниязовдор жөнүндө айтып өтпөсөм болбойт. Эркин Шерниязов деген 90-жылдары КДКнын уюштуруучулары болгон. Биз Эркин Кыргызстан деген партияны чогуу уюштурганбыз. Мен төрагасы болдум. 91-92-жылдары. 90-жылдары. 91-жылы Атамекен партиясы деп биз бөлүнүп чыкканбыз. Кийинчерээк Болотшер Атамекен партиясынын лидери болуп жүрдү. Эркин Раматлык эрте өтүп кеткен. Андан кийин Садыкшер Атамекен партиясынан лидер депутат болуп жүрдү. Акыркы учурда Атамекен үчүн таласта Баткеншер Шернияз күрөштү. Садык Шернияз депутаттык мандатын Текебаевдин тажрыйбасы, билими, жөндөмү, авторитети, эгер менде ушул болгон авторитети
Кыргызстанды жөнгө салууга жарайт деп мандатын мага бошотуп берди. Мындай адамдар абдан серик. Баары алсам деп турат, берсем деген адамдар аз. Мына ошол Садык Шернияз айтып атат. Мен парламентаризмди колдойм, парламенттик республиканы колдойм. Садыр Жапаров сунуштаган президенттик модель Кыргызстанга өтпөйт деп колдоп атат. Мен жана айттым. Акыркы 10 жылда болгон негативке, ошонун ичинде парламенттик түзүмдүн эффективдүү иштебешине коомчулук мени Текебаевди күнөөлөйт. Садык Шернияз бүгүн популярдуу болбой турган, агрессивдүү азчылыктын басымында турган адамды, идеяны, парламентаризмди, ошонун ичинде Текебаевди колдоп, коргоп чыгып атат. Ошондуктан мен Садык Шернияздын президенттикке талапкерлигин адамгерчилик жактан, жолдошчулук жактан, анан самый эң негизгиси идеологиялык жактан колдойм. Садыр Жапаров менен бир нече күн мурун жолуккам. Ага айткам, сени сыйлайм, мамилебиз жакшы, тагдырыбыз окшош. Түрмөдө жалган жала менен өлтүрүп чыкты. Ниетиңе ишенем. Бирок мындай жол менен жакшы ниетте жаман жыйынтык алып келип коюшу мүмкүн. Эгерде конституциянын долбоору чыкса, ал мен биз ойлогондон башкача болсо, мен сага эмес, сенин сунушуңа каршы чыгам деген. Эми бүгүн моменттен пайдаланып, конституциянын долбоорун күтпөй эле мен ушул ойдум да айтып коюп атам. Идеяны колдогон бизде кандидат чыкты. Ал ата мекен чыгарган жок, аны мен чыгарган жокмун. Аны Садык Шернияз өзү чечип чыкты. Мен жанагы айткан жагдайлардан улам, мен аны колдойм. Эгер колдобой койсом, адам катары дагы, жолдош катары дагы, орусча айтканда мен ущербный. Кемтик сезип каласыз. Кемтик сезем да, өзүм туура эмес. Орусча айтканда, непорядочный. Анан эң негизгиси биз идеяны колдоп отурабыз. Өмүрөк чыгыш, азыр айтып калдыңыз, кемтик сезип калам, адам жактан саясаттардын үй бүлөсүн таржылмай айтып өттүңүз. Сиздин оюңузча саясатта өзгөчө жаңы калыптанып аткан деп баа берсем жаңылышпасам керек, кыргыз саясатында адамдык сезимдер, адамдык маанилер саясий конъюнктурадан жогору турушу мүмкүнбү? Себеп буга чейин бизде эл арасында, жалпы эл өзүндө саясатта деги таза адам жоктой, таза сезимдер, таза алака, мамиле жок десе жок деп эле баа беришет да. Анан сиз азыр өтө мындай сентименталдуу нерселерди айтып кеттиңиз. Ушул мүмкүнбү? Чотонов, эми биз революцияларды айым алдырып коебуз да. 2005-жылы алдырып койдук. Мен бир кадам тургам. Жогорку. 2010-жылы алдырып койдук. 2020-жылы алдырып койдук. Ошондо Чотонов жаш эле 2005-жылы айткан. Өмүрөк Чиркеш, өмүрөк ака дейт. Мен уттуруп койгондон кийин келип айтып атат. Мен сизди саясатчы экен деп жүрсө, сиз адам боюнча эле калган турбайсызбы деп. Кээде саясатчы болуш үчүн кээ бир моралдык барьерлерди аттап өтүш керек. Мен бүгүнкүлөр кандай варианттарды, кандай барьерлерди аттады, кандай сөз берди кимге, кантип алдап кетти, баарын билем, мурункуларын. Бирок аны мен айтпайм. Анткени тилекке каршы саясат, чоң саясатта критический мезгилде ошондой болот экен. Ошондой балким ошондой жасаш сөзсүз керектир. Муну орусча айтканда мен осуждать этпейт элем да. Осуждать этпейт элем. Мен негизгиси бийликке келишти, эгер иши ийгиликтүү жүрүп кетсе, ошол кадам кечирилет. Туура болгон экен дейт. Эгер иши ийгиликсиз жүрүп кетсе, мисалы Сооронбай Жээнбеков Доост Атамбаевди камады.
бүгүн Сооронбай Жээнбектин иши болбой калды, ошол камаганы ага мындай минус болуп атат. Эгер иши ийгиликтүү жүрүп кеткенде, тиги Сингапурдун жетекчисинде досун да камады, бул өлкө өнүктүү азамат киши экен деп айтмакта. Көпчүлүгү мына ошол жыйынтыгынан көз каранды болот. Ошондуктан мен бүгүнкү Садыр Жапаров анын командасын дароо эле мындай туура эмес кылды деп мындай айыптагандан карманганга чакырар элем. Анткени иштин жыйынтыгына жараша мындай баа беришибиз керек. Эми саясатта конъюнктуралык союз, убактылуу союз сөзсүз түзүлөт, антпесе алдыга жыла албайсың. Муну биз билип коюшубуз керек. Айтсаңыз, мына сиз сөзүңүздүн башында болуптур эми мейли. Муну дагы 5 октябрдан болгон окуялардагы революция деп атай берели деп айтып кеттиңиз да. Анан мунуңузду кандай түшүнсөк болот? Революция 3 жолу тең болду деп атасыз. Анан эми балким биз бүгүнкү замандан карап атабыз да, 15 жыл бул көп убакыт. Чоң маанит. Бирок белгилүү бир убакыт өтөт. Жана 30 жылдык согуш, 100 жылдык согуш деген Европада согуштар болгон да. Анан ошолардын жыйынтыгы менен бир жаңы конфигурация, жаңы ой жүгүртүү, жаңы мамилелер пайда болгон. Бир топ жыл өткөндөн кийин бул бир чоң революциялык процесстин 3 этабы болду. Баскычы. 3 баскычы болуп калат. Улам болбой калып, улам алмашып 3 баскычы болуп көрүнүп калат. Ошондуктан мен ошол чоң революциялык өзгөрүүлөрдүн жаңы нациянын, элдин жаңы мүнөзүнүн калыптанышынын 3 этабы катары көрөм. Бизде балким Казакстандагыдай углеводороддук байлык жок. Өзбекстандагыдай алтыны же башка табигый байлыктарыбыз аз. Жок эсе. Бирок аларда жок, бизде бир байлык бар. Бул тарыхый тажрыйбабыз. Биздин коомдун деңгээлине жетишке, кыргыздын мүнөзүндө мүнөз калыптандырышына казак тууган, өзбек туугандар, тажик туугандарга даалай убакыт бар. Биз өткөргөн тарыхты алар да башынан эртеби кечпи өткөрөт. Бизден тажрыйбабызды өзлөрүнүн үлгү алганга, Казакстан алып атат дедим да. Алганга аракет кылышат. Сиз сөзүңүздү отурсам ба, бир короодо, бир көчө башында бир колунда бар үй бүлөнүн ток баласы менен, анан апасы атасы эртелеп кетип, анан ошол топурак менен тең ойноп, чогуу жүргөн шок баладай, жокчулукта өскөн баладай кылып сыпаттап атасыз да. Ошол бала кийинчерээк бутуна эртерээк чыгып кетеби дегендей. Туура. Тажрыйбаны көбүрөөк жыйнайт. Мына өнөкчүгөч, мына 2005-жылы, 2010 жылы эки жолу тең болгон төңкөрүштөрдө президенттик башкарууга каршы чыгуу болгон. 2013 жылы сиз жазып түптөгөн конституциянын негизинде, ошол конституциянын негизинде шайланган парламентке каршы эл чыкты. Эми кайрадан президенттик башкарууну мындай көчө десем жаңылышпайм, көчө колдоп атат да. Анан ушунун баардыгы бүтүп, эми президенттик башкаруудан дагы мындай жабыр тартып калсак, акыры келип Кыргызстандагы башкаруу формасы анархияга келип калат деген күмөндөр жокпу сизде? Мамлекеттин кереги жок, биз ар бир коом, чакан коомдор өзүбүздүн тагдырыбызды, өзүбүздүн көчүбүздү өзүбүз улап кетебиз деген сөз да, анархия. Эми жакынкы өлкөлөрдү карап көрсөк, жакынкы чыгышка чейин. Эми андай бир идеология болуш керек да, андай идеология бул ислам экстремизми болуп калышы мүмкүн. Мындан 5 жыл мурунку мен анда коопсуздук кеңешинин мүчөсү элем, Атамбаевдин убагында. Жашырын опростор каралганда альтернатива айтканда шариаттык башкаруунун тарапкерлери Кыргызстанда пайда болгон. Парламентаризми да жарабайт, президенттиги да аралашы да жарабайт. Бизге шариаттык башкаруу керек дегендер пайда болуп калган. Эң таң калыштуусу түштүккө караганда түндүктө шариат башкаруучунун тарапкерлери көп болгон. Бул нааразы болуп
канааттанбай анан альтернатива издеп калгандагы карайлагандагы пикир деп билем да менчи. Ошондон улам мен коркунуч, перспектива, шариатка негизделген, ислам идеологиясы аралашкан башкаруу альтернатива катары келип чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бизде светтик башкаруунун сторонниктеринде убактыбыз аз. Азыр дагы талашып туура эмес тандап аны мунусун кыла берсек, эл айтат, бизге Америкасы да жарабайт экен, Европасы да жарабайт экен деп башка альтернативаны издеши мүмкүн. Бирок ал альтернатива деле жакынкы чыгыш өлкөлөрүн көрүп атабыз. Кан төгүлгөн кагылыштарга, бүтпөгөн согуштарга, тирешүүлөргө алып келип жатат. Ошондуктан бүгүнкү саясатчылардын жоопкерчилиги абдан чоң. Биз маегибизди улантабыз. Жакын арада азыр болсо мен сиздердин көңүлүңүздөрдү мына кече жакында өзүңүз кече күнү бардыгыбыз күбө болдук. Ала Тоо аянтында дегеле ушул айларда болуп көрбөгөндөй кубулуштар болуп атат. Анын катарында кече күнү эми ушу кечеден баштап улуу манасчылардын катарын толуктап Дөөлөт Сыдыков 14 саат 27 мүнөттөн ашуун Айкөл Манастан кеп салды. Аянтта ал кандай болду? Урунтуучулар менен кийинки сюжетте таанышалы. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Дал ушундай көрүнүштөр кече күнү Бишкек шаарынын Борбор аянтында Ала Тоодо болуп өттү. Кече күнү биринчи кар жаады. Аны менен катар Дөөлөт Сыдыков Гиннес рекорддор китебине өзүнүн мындайча заявкасын таштап кетти. Эмнекчике кече күнү аянтка бардыңызбы? Бул окуяга катыштыңызбы? Бир көз менен көрүп кеттиңизби? Мен барбаганыма абдан өкүнүп турам. Аянтта мындай маанилүү окуя болуп аткандыгын билбей калдым. Эмне үчүн маанилүү? Тарыхы болбой эл болбойт. Тарыхы болбосо келечек болбойт. Ал эми тарыхта эл сыймыктана турган баатырлары, окуялары болуш керек, идириктүү, таяна турган. Бүгүн биздин элибиз өзүнүн тарыхынан, маданиятынан ошондой таянычты издеп турган чагы. Алдыны көздөй түртүнүш, жылыш үчүн. Так ошондой убакта 14 сааттан ашык Манас айтууну Дөөлөт. Современный коммуникация каражаттары менен бүт Кыргызстанга таратылды. Баарыбыз келе албасак дагы үйдө карап толкунданып турдук. Элди бир көтөрүп алды да. Алдыга жылуу эрке болуш үчүн адамда сыймыктана турган адамдары, окуялары, маданий Дөөлөт баалуулуктары болуш керек. Ошол планда мен кечеки болуп өткөн окуяны Дөөлөт Сыдыковдун жасаган эрдиги деп койсом мен аша чаппайм, маанилүү деп эсептейм. Бизге так ушундай элди сыймыктандырган, шыктандырган, башын бириктирген, күчүн мобилизациялаган окуялар керек. Ошондой окуяларды биринчи кезекте мамлекет жасаш керек, мамлекет колдоп көмөктөшүш керек. Дөөлөттүн жасаган иши бул жеке адамдардын, жеке бизнесмендердин демилгесинен улам болду. Мен муну бүгүнкү бийликтегилерге кеңеш катары айтат элем. Ушундай окуяларды биз көбүрөөк колдоп, көбүрөөк таратышыбыз керек. Элди намысын, сыймыгын көтөрүп, чоң-чоң иштерге үндөп, шыктандырышыбыз керек. Мына ушундай окуялардын болуп турушу албетте шыктандырбай койбойт, сиз айткандай. Улуттук Дөөлөттү мына кадимки
кыргыздын рухун көтөрүлүп калды кече күнү. Бирок мамлекет мындай түр окуяларга катышат дегенде ушундай түр маданий же болбосо духту көтөрө турчу окуялар эртеңки күнү ошо саясаттын дагы бир куралы же бир манипуляциялык негизинде өтүп кетпесе дагы да жакшы болор беле дедим да. Себеп дегенде улуттук же болбосо руханий темаларда адамдарды, деги коомду, массаларды козгоп, анан өзүнүн эсебине колдонуп кетүү белгилүү эле тажрыйба. Ушул окуялар боюнча кандай айтат элеңиз? Деги эле туура баамдадыңыз. Бул жеке демилгени тигил же бул саясий күчтөр саясий конъюнктуралык максатта пайдаланып кетиши мүмкүн эле. Бирок көрдүңүзбү, бул Маданият министрлигинин же жергиликтүү бийликтердин же ошо идеологияга жооптуу кызматкерлердин катышуучусуз өткөнү мени бир аз ойлондуруп койду. Айтсаңыз, мына идеология деп бир канча жолу айтып атабыз эфирде дагы. Деги эле ошо элдин бардыгы ошо идеология, жолубуз, сапарыбыз деген сыяктуу мен бир аз кененирээк бир талаага өтөйүн. Идеология деген сөздүн өзүнүн колдонушунда кооптонуу жаткандай сезим калтырат мендечи кээде. Себеп деген ошол эле нацизм бул деле идеология. Деги эле ушул идеология деген сөздөн, ушул сөз түрмөгүнөн арылып, башка бир альтернативдүү түшүнүк менен алдыны көздөй кетсек болобу же сөзсүз түрдө ушул идеологиянын негизинде анан бирок идеологиянын терс тараптарын дагы тарыхта да көргөнбүз, жыйынтыктарын да көргөнбүз. Эгер идеология улуттук кызыкчылык менен төп келсе, улуттук кызыкчылыкты коргоп, анын камсыз болушуна шарт түшсө, андай идеология мындай керек идея, улуттук идеология деп аталат. Эми ар кандай идеологиялар бар. Эгер алар туура эмес алынып келинсе, өлкөнүн келечегине чоң кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн. Мен Садыр Жапаровдун кандидатурасын эмес, Садык Шернияздын кандидатурасын президенттик шайлоолордо колдойм дедим. Мен жана адамгерчилик, жигитчилик, жолдошчулуктан башка дагы буга идеологиялык негиздер бар деп айттым. Көрдүңүзбү? Бүт Кыргызстанда мисалы ар кандай саясий күчтөр өзүнчө идеологиялык баалуулуктары бар. Ошол алар өзүнүн баалуулуктарын туура деп элге таңоолаганга аракет кылып жатат. Биздин улуттук идеология калыптан элеген ушундан көрүш керек да. Ар 5 жыл 10 жыл сайын эле издеп ош кайыш болуп издеп атабыз. Эмне? Идеологиясын эмне айырмалуу? Үй бүлөлүк авторитардык башкарууга кыргызстандыктар 3 жолу каршы чыгышты. Бирок бүгүнкү мекенчилердин риторикасын карап турсаң, соцсеттеги көрмандарынан баштап лидерлерине чейин риторика сүйлөгөн сөзүн карап турсаң, алар акыркы 10 жылдык жөнүндө эле сөз кылат. Акыркы 10 жылда эмне болду? Акыркы 10 жылда туңгуйга келип такалдык. Буга убактылуу өкмөт күнөөлүү, буга Текебаевдин конституциясы күнөөлүү. Убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү азыр мындай саясий аренадан четке чыгып кетип, жалгыз эле мен калгандыктан баарына мына Текебаев күнөөлүү деп, ошо акыркы 10 жылдыкты айтат. Эмне үчүн алар 2010 жылдан ары жагын айтпайт? Ушунун өзү эле алар акыркы 10 жылдыктагы тарыхты ревизия кылып, эски Бакиевдик режимди, эски Бакиевдик идеологияны реставрация кылганга, бир аз оңдоп алып келгенге жасап аткан аракетин көргөзөт. Убагында мен Бакиевдин бөлтүрүктөрү деп атаган саясатчылар бүгүн Салаваттуу
карышкыларга айланып турган, көк жал карышкыларга айланып турган чак. Бүгүн бийликке толугу менен ошолор кайтып келди. Толугу менен саясий реванш орун алып, акыркы 10 жылдыктагы идеология тарыхтын жолунун четине сүрүлүп таштап, мурунку идеология президенттик башкаруу келип отурат. Жөн келген жок. Акыркы 10 жылдык историяны чанып, аны туура эмес деп, тебелеп тепсеп, аны жокко чыгарып, эгер аны улантып келе турган болсо, аны эске алып келе турган болсо, дагандай алдыга прогресс бар деп айтсак болот эле да, аны түп тамырынан бери чанып жоготуп, анын ордуна ошо эски саясий системаны реставрация, эски кийимди реставрация кылат го, боеп соеп алып келгенге аракет кылып жаткандай сезилет риторикаларына. Мен сөзсүз эле ошондой болот деп эсептебейм. Анткени Садыр Жапаров менен бир нече жолу сүйлөштүм. Ал мындай адекваттуу, орусча айтканда вменяемый. Анан ал ошол сүйлөшсөң баарын жакшы кабыл алып, түшүнүп турат. Анан шайлоодон эмне үчүн анда жана сөздөрдү айтып атат дешиңиз мүмкүн да. Эми шайлоо алдында өзүнүн логикасы болот. Шайлоо алдында өзүнүн риторикасы болот. Дароо эле мындай позицияңды мындай өзгөртө албайсың. Өзү ушундай. Баарыбыз эле ошондойбуз. Балким туруктуу бийликке келгенден кийин бүтүндөй жоопкерчиликти өзүн алгандан кийин анан сезет болуш керек. Бул туура эмес болуп калат го депчи. Анан коррекцияларды киргизет болуш керек. Мен Садыр Жапаровго ушундай кеңеш берет элем да. Анан Садыр айта берет, анан кайта берет деп койсо эле, коомдук учкул сөз болуп кетти. Ошонун кулу болуп калбаш керек. Эл тарабынан шайланган президент, эгер шайланып калса, эл тарабынан шайланган президент бир партияныкы же бир өзүнүн германдардыкы эмес, жалпы эл үчүн жоопкерчилик кылат. Ошонун үчүн ага каршы иштеген, ага каршы добуш берген адамдардын милдетин дагы өзүнө алат. Ошондуктан анын саясаты компромисстүү, жалпы эл үчүн иштеген саясат болуш керек деп эсептейм. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы эми? Бул мен айтып аткан бүгүнкү менин сезимим көрүп турам. Ушул саясатты Садыр Жапаров шайланып калса андан ары улантабы дегенге мен 100% ушуну улантат деп айта албайм. Анткени кырдаалга жараша көз караштар өзгөрүп, компромисстик чечимдер табылышы мүмкүн. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, конституциянын жаңы жазылып аткан конституциянын проектисин көрө электмин. Эгер көрүп, окуп, таанышып чыккандан кийин менин оюмдагы ойыман чыкпаса, мен сөз түрдө мындай каршылык кадамдар жасайм деп атат. Каршылык жасайм, анан кандай кадамдарды түзүш мүмкүн? Биринчиден мен парламенттик системаны колдогон кандидатты, ошонун ичинен Садык Шерниязды колдойм. Биринчиден. Экинчиден 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, 5 жыл болобу, туура эмес системанын кемчиликтерин айтып турам. Эгер өтүп калса болду. Анан биз Түркмөнстан болбойбуз дегенде эл өзүнчө жыйынтык чыгарарына мен ишенем. Агай, биз бүгүн көп конституция тууралуу сүйлөшүп атабыз. Конституция бул негизи коомдук келишим деп билебиз. Бул баягы илимий негиздөөсү. Конституция Өмүрбек Текебаевдин баамында, түшүнүгүндө бул эмне? Коомдук келишим туура, жалпы аныктама. Конституция биз юридикалык, башкы мыйзам дейбиз, юридикалык документ деп эсептейбиз да. Негизги документ деп. Андан башка юридикалык эмес, бул тарыхый документ экен. Анткени ошол кабыл алынып аткан замандагы саясий кырдаалдан ошол
саясаттағы активтүү ролду ойногон саясий күчтөрдүн кызыкчылыгынан көз каранды. Эгер 10-жылы мен өзүм жалгыз болсам, Конституция бираз башкача болмок. Мен убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн каалоосун эсепке алганга аракет кылдым. Ошон үчүн бир жагы киши канча кемчиликтери бар да. Эгерде мен антпесем, ал Конституция өтпөйт эле. Бул биринчиден тарыхый, кечирип коесуз, мен бираз адаштырып алдым. Тарыхый, анткени 10-жылы биз үй бүлөлүк башкаруудан чарчап, жаңы жол издеп, парламентаризмге өтөбүз деген ой пикир коомдо пайда болуп, тарых аныктап койгон. Мен аныктаган жокмун, убактылуу өкмөт аныктаган жок. Тарых аныктаган. Ошон үчүн бул тарыхый документ. Экинчиси бул саясий документ. Ошол убактагы реалдуу саясий күчтөрдүн компромисстик чечими. Алардын кызыкчылыгы, саясий кызыкчылыгы, саясий көз караштары эске алынган. Ошентип мен Конституцияны юридикалык гана эмес, тарыхый жана саясий документ деп эсептейт элем. Саясий деген жерде сөзсүз түрдө конъюнктура болот. Түбөлүктүү эмес, убактылуу нормалар да кирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул Конституцияны өзгөртө турган мөөнөтүн биз 10 жылга мораторий коюп, 2020-жылдын 1-сентябрынан баштап өзгөртсө болот деп өткөл мезгил койгонбуз. Мына өткөл мезгил өттү. 10 жылда Конституциянын кайсыл жерлеринде кемчиликтер бар, аны кантип оңдосо болот, көз караштарыбыз бар, аны мен зарыл деп эсептейм. Конституциялык реформа бул зарыл. Бирок жанагындай радикалдуу багытын өзгөрткөнгө биз каршыбыз. Өзүм жеке байка тажрыйбаман бир ойго кептелип отурам да. Азыркы болуп аткан көптөгөн окуялардын баягы биз дагы деле сиз менен деги эле саясат жагында баардыгыбыз чогулуп алып эле сырткы калыбын көп талкуулайбыз, кийинки кадамдар, утурумдуу, конъюнктуралык темаларды талкуулайбыз да. Бирок учурда ошо 30 жыл аралыгында 30 жыл кыргыз бийлигинде отуруп, кандайдыр бир саясий функцияларды аткарып, элдин тагдырын алдында көздөп алып кеткен адамдардын эң чоң кынчылыгы деп баалар элем бул билим системасынын, билим деңгээлинин жана элди билимге сугаруу, башкача айтканда бир мындай агартуучулук иштери боюнча чоң бир таңкыстыкты биз бүгүн көрүп атабыз. Ошонун негизи катары жана сиз айткан аркыл радикалдуу ойлор, радикалдуу топтор жана учурда биздин коомубуздун ырпырап ушундай бир биримдикке келбей турганын белгилеп кетер элем да. Сиз ушул сөзгө кошуласызбы? Биздин коомубуздун азыр учурдагы акыбалына кандай баа берет элеңиз? Билим берүү тармагы чоң кризисте. Бизде эле эмес, бизге окшогон көп өлкөлөрдө коммуникациялык жаңы каражаттар, технологиялар пайда болду. Бул биринчи кезекте интернет, социалдык тармак. Бул да коомдордон радикалдуу өзгөрттү. Мурун чындык, информация аз мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын монополиясында болсо, бүгүн айылда отурган дома хозяйка деле пикир түзүп койгонго жөндөмдүү болуп калды. Мурун Ленин айткан, газета это не только пропагандист и агитатор, но и организатор дегендей, бүгүн социалдык тармак маалымат таратып каражат эмес, организатор, мобилизатор деп болот базы. Арабская весна деп Кыргызстанда деле баарын ушул социалдык тармак элди жыйнап көчөгө алып чыгып, Белоруссиядагы окуялар революциялык кубулуштарды мындай жасап коюп атат. Лидерин издеп таба албайсың. Анткени анын лидерлери, вдохновительдери мындай абдан көп, дистанционно мындай уюшулуп атат да, децентрализованный мындай кубулуштар болуп отурат. Жакынкы 5-10 жылдын ичинде бир жаңы баалуулуктар, жаңы эрежелер иштелип чыкпаса, эски ыкмалар менен элди, мамлекетти башкаруу мүмкүн болбой калды.
Бұл ең чоң эме теге көп айтат, чимкирик парламент, булар жаман. Мындан өткен жаман парламент жоқ деп айтат да. Мен мақұл болбойт элем. Неге? Мындан мурунку стиле жыргаткан эмес. Андан мурунку стил ушундай болчу. Мен 30 жылдан бери жүрөм да. Мындан кийинки стил ушундай болуп келет. Эмне үчүн булар чимкирик жамаат болуп калды? Анткени булардын бешенесине Кыргызстанда социалдык тармак кескин түрдө өзгөргөн заманга туура келип калды. Эгер 15-жылы 12% пайдаланса, азыр 80% адам соцсеттерде отурат. Жан келди, эл кызыгат, баары кирет. Анан ушул жерде айтылгандын баарын чын көрө берет. Эми менин мечтам. Менин мечтам. Парламент өзү ачыктык үчүн жаралган институт да, туура? Эми ошол тармак биринчи кезекте соккуну эң ачык орган парламентке берди да. Эми менин мечтам кайсыл? Мен мугалиммин. Коомдо баары бир иммунитет пайда болот. Жалган маалымат, жалага иммунитет пайда болот. Азыр баарына ишенип атат, кийин баарына ишенбей калат. Менин ушул көксөгөнүм адам укканына ишенбей, кулагына, көргөн көзүнө ишенбей калган заманды күтөм, чыдамсыздык менен күтөм. Анткени эң жаман терс негатив, чорный пиар мага да кетип атат да. Ушул момент келет. Адамдар тоят, көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенбей калат. Бүгүн жаңы технологиялар кетип атат. Турган турпатыңды видеону жасап, голосуңду да жасап, турпатыңды да жасап кое турган эмелер теге технологиялар ушул жылдын аягына чейин да доступный болуп тарайт деп күтүп отурушат. Адамдар чындыкты өзүлөрү издегенге үйрөнүш керек. Укканга эле ишенбестен аяк бияка кирип мындай көрсөң эле чыгат. Мага көрүнгөн жерде айтат, 120 депутат көп, Швейцарияда 46 эле депутат бар экен. Мен менен келип талашышат. Өткөндө үйдөн чыксам, Америкадан, Чикагода, Нью-Йоркто жашагам дейт бир киши. Швейцарияда 46 эле депутат бар экен дейт да. Менен чоңор айткан, байке бери келчи. Америкада 10 жыл жашап келиптирсиз. Мынакей телефонду издейлик. Швейцария парламент деп эле эки эле сөздү жасайлык деп бассам, тарс этип чыгарып койду. Мыйзам чыгаруу жөнүндө 200 депутаты бар экен. Калганда конфедерациялар. Верхний тиги палатасында регион кантондордун өкүлдөрү келген жерде 46 экен. 246 деп турат. Адамдар ушундай издегенди үйрөнбөй укканын эле паразиттейди, укканын эле ушундай экен дей берди. Болбосо азыр маалымат издөө жеңил да. Да, издөө жеңил. Азыр бизде адамдарды издегенге, анткени ал көргөн көзүнө ишенбесе, уккан кулагына ишенбесе издей баштайт. Ушундай заман, момент быйыл эмес, мен оюмча 5-10 жылдын ичинде келет. Биздин чимкирик парламент эмес, Трамп. Трамп ыйлабадыбы? CNN деле айтат, fake news деп. Аны мына жүдөтүп теге акыры мындай утулду дегендей болуп турат да, соттошуп атышат. Бул бүгүнкү замандын спецификалык бир өзгөчөлүгү. Биз эркиндикке, сөз эркиндигине, маалымат эркиндигине мындай келип, аптыгып, мындай аптыкпай кирип, ошо кубанып пайдалана албай, ошол тойбой турган заманыбызда мындай турбайбы депчи. Бирок мен оюмча 5-10 жылдын ичинде ошондой технологияларды чыгат. Адамдарда ушундай маданият, культура потребления. Маданият. Маалыматты пайдалануу маданияты пайда болот. Иммунитет пайда болот. Адамдын өзүндө. Бизде убакыт келип калды, сизге чоң ыраазычылык билдирели. Алдыда боло турган саясий окуяларга, учурда жана өткөн учурга Өмүрбек Текебаев өзү баасын берип кетти. Келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Биз болсо кийинки эфирибизде көргөзмө жана андагы кызыктуу окуялар тууралуу жалгаштыралы.